Assalamu alaikum. Kırgız elim, bu reklama emez. Bu biyilik başında turgan prezidentimizge jana депутаттарга kayırılуу bul. Kırgız elim, bizde үй мәселесі боюнча кымбатчылык жаралып атат деп атпайбызбы? Ошо кымбатчылык жаралып аткандын бир себебин мен ойлодум да, өзүмдүн жеке оюм менинчи бул. Мен жеке оюм боюнча биздин баштапкы Созултун депутаты Айжигитов деген депутатыбыз болгон, билесиңерби? Ошо Айжигитов кол койбогула, бул биздин кыргыз элибизге зыян алып келет десе, болбой ошо кыймылсыз мүлктү чет элдин жарандарына сатууга уруксатты коюп берип койгон биздин Азамат Эргул депутаттардын азабын биз кыргыз эли, карапайым эл эми тартып атабыз деп ойлойм да. Бул ушу мыйзамды, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу мыйзамды сиз артка кайтарбасаңыз, биздин кыргыз эл жараны, биздин балдарыбыз, неберелерибиз түпкү тамырыбызга чейин бул зыяндыгы аябай чоң экен деп ойлоп койдум менчи. Бул азыр четтен келген жарандар биздин Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып, биздин Кыргызстандагы үйлөрчү асмандын башындай чапчып кетти да. Буну азыр бир адам, мага окшогон эң простой, жөнөкөй жаран, өз окатын кылып жүргөн жаран. Үй алыш маселеси абдан кыйын болуп кетти. Садыр Нуркожоевич, сиз бул мыйзамды артка кайтарып салыңызчы. Болбойт экен мына мыйзамыңыз. Сиз отуруп алып эле колду кое берет экенсиз шапылдатып, элдин тагдырын ойлобой элечи. Азыр эми дагы бир гаишниктериңиз чыкты, министри. Элдин тагдырын ойлогон, алар уруп дагы ойлогону жок экен негизиненчи. Сен машина айдап кетип атып, гаишниктер токтотот экен кез келген жеринде. 6 суроого сен жооп бересиң, 6 суроодон 4 суроосуна сен куласаң, автоматически сенин айдоочулук көлүгүңү алат дагы машинаң стоянкага кетет экен деген эл арасында сөз чыгып атат. Бул деген эмне эми? Эл деген жашаш керекпи? Жашаш керек. Сиздин кылып аткан мыйзамыңыз, сиздин кылып аткан саясатыңыз элге тескерисинче таасири тийип атат акыркы күндөрү. Эми сиздин чыгарып аткан налогуңуз, налоговыйларчы өтө эле тескери жакка кетип атышат. Элди кыйнап эзип бүткөндөн башкага жарабай атасыңар силер. Туура мыйзамды кабыл келип сиздин колгон колуңуз менен кетет экен. Садыр Нуркожоевич, сиз мынага окшогон мыйзамдарды карап туруп, сиз кол койбосоңуз, элдин тагдыры өтө кыйын болуп кетип атат. Үйлөрдүн баасы асман чапчыды. Эми продукту. Жашоо бар, жашаш керек дейбиз. Ошо жашаш үчүн биз иштеш керек. Мына мен өз жанымдан мамлекетке бир дагы зыяныбыз жок. Тиричилик кылып, бала чакам багып жүрөм да мен дагы. Мына базарга барсаң бардыгы кымбат. Продукту жагын айтайын. Эми өтө кымбаттады Садыр Нуркожоевич. Сиз бул жагын караңыз дагы. Өтө кымбатчылык заманда жашап атабыз биздин кыргыз элибизчи. Сиз мындай көйгөйлүү маселелерди, элдин оюн алсаңыз жакшы болот эле. Мынакей, биз өнүгүп атабыз дейбиз. Өнүгүп атканды мен эч нерсесин көрүп аткан жокмун. Жалаң кымбатчылык, өнүгүп аткан нерселерди көрүп атам мен. Больницага бара турган болсоңчу, больницага барсаң, акчаң болсо жашайсың. Акчаң болбосо өлөсүң сен. Мына врачтардын коррупциясы, өнүгүп атканы коррупциянын. Врачтардын башаламан текшерүүсү бизди кыйнап бүттү элдичи. Азыр сен ооруп аткан болсоң, дәрі алсаң дәрің, онкология, гепатит менен ооруган оорулар жарандарыбыз, боору оорусу менен ооруган жарандарыбыз, кыргыз жарандары. Кыйналып бүттү, эзилип бүттү. Дәрін алайын десең кымбат, иштейин десең жумуш жок. Кана айткылачы, мен эми айтайын. Жан кашайганда айтат экенсиң, 30 жылда болуп көрбөгөн нерсени айтат экенсиң да. Ар ким айтканга укугу бар. Укукту эч ким чектебейт. Кыргыз элим, силер туура түшүнгүлө. Мен бирөөгө ушу жашыма чейин келип пактада койгон эмесмин, мен пактада койбойм. Урматтуу президентибиз, сиз акыркы 2 жылдын ичинде айныдыңыз. Айныганда да чоң айнып атасыз. Кемчилдиктериңиз чоң сиздин. Сиздин мынабы келип аткан, мына курултайга келип аткан 100 адам келсе, 100 адамдын 90-ы баардыгы кошоматчылар, кол чаап лаппайды айтышып эле, сиздин сөзүңүз туура, кылып аткан саясатыңыз туура дейт.
Ya biri dağı medisinаны айтпайды. Biri dağı kımbatçılıkta айтпайды. Buna mizamdарды үйгüdü. Kabul algan mizamdарды артқа кайтардыңыз. Медицина жақты қараңыз. Бұларды көзөмөлгө албасаңыз, адамдарда жашоо кыйын болуп кетип атат. Эми мынабы биздин эл өтө момун эл. Сиз мына президенттикке келген убагыңыздарда камчы ташыйып экөөңүздөр келген кезде кылкылдаган элдин арасында камчы садыр деп мына мен дагы турганмын. Мамлекетибиз оңолот, мамлекетибиз өсөт деп. Кайдагы өсүү, кайдагы өнүгүү. Мынабы Садыр Нуркожоевич, сиз менен дагы жакшы билесиз, эл дагы жакшы билет. 5 президентти Кыргыз эли кетирди. Ушу 5 президенти ушу неден кетип атат? Ушу Светтен Бакиевден айтайын, Свет маселеси. Эми айта көрбөй, элдин баары айтып атат, Свет өчүп атат. Плитаңы сайсаң, Светиң өчөт, халатыңыз сайсаң, Светиң өчөт. Бир эле Свет жарык менен отуруп калды го, кана өнүгүү жок иш жерде. Мына алып аткан айыл жериндеги пособие алган азаматтар барбы? Бир дагы пособие алып аткан адам жок. Алса бирден экиден через үй. Бул деген эмне деген жашоо болуп атат? Садыр Нуркожоевич, сизди келгенде өнүгөбүз деди элек, биз өнүкпөй атабыз. Сиздин кылган иштериңерчи өтө туура эмес болуп атат. Силер өнүктүрбөй эле элди кыйнап эзип бүттүңөр. Мыйзамдарды туура көзгө албасаңар, элдин кыйынчылык акыбалга келип калды. Эми электр энергиясынан бир министриңиз келип алып айтып атат, май айында Светтин баасын көтөрөбүз, Свет кымбаттайт дейт. Свет менен кошо силер дагы министерство баарыңар кетип калып жүрбөйбүлө? Садыр Нуркожоевич, Бакиевди билесиз, Свет тууралуу кеткен. Сиз дагы ойлаңыз. Каерге барсаң, водительдерге штраф. Бу деген эмне деген эми? Жашоо бар, жашаш керек, иштеш керек, жашаш үчүн мамлекетибизде дагы ушу оңолуу болсун да. Өнүгөбүз дейт. Четтен алган карызды ким төлөйт? Мисалы үчүн бир мисалды айтайын мен. Мына досуңуз кетти. Эмне болду? Эми эртең күнү сиз да кетип калсаңыз, карызды ким төлөйт? 5 президент албаган карызды Садыр Нуркожоевич, мына сиз алып койдуңуз. Канча деген карызды, миллиарддаган карызды. Мына ОПУГ менен мушташтык жок кылдык дедиңер, коррупцияны жок кылдык деп атасыңар. Баары кымбатчылык болуп кетпедиби? ОПУГуну жок кылганы менен мына Камчыбек Ташиевденчи кол алдындагы иштеп аткандар, Вазелин Пито дегендер каяктан чыккан? Мына погончон эле бандиттер кайра пайда болбодубу бизде? Камчы Көлбаевди жок кылганы менен. Мына Вазелин Питонун үйүнөн чыккан наличка акчалар, төбө чачың тик турат го, уксаң. 36 миллиард доллар дейт, сом дагы эмес, бул Кыргыз элим. Бул каяктан чыккан акча? Кустуризациядан кустурушту, половинасын чөнтөккө урушту ошо кезде булар. Бул кустуризацияндагы элге ачык айкын кылып чыгарыш керек болуп атат. Антпесе карапайым эл Камчыбек Ташиев жөнүндө дагы жаман ойлорду ойлоп калып атат. Камчыбек Ташиевдин кылган иштери абдан чоң зор. Ал ишти бир күндө жууп койдук. Мынакей. Эми мен ушунучу бүткүл Кыргыз элим падилец этип президентке жеткизип койгула. Президентим, сиз буну туура кабыл алыңыз. Мен карапайым эл катары сизге кайрылуу жасап атам, туура кабыл алыңыз. Рахмат укканыңыздарга.